азыр Улуу Британиянын Бристоль шаарында жүрөм. Бул шаар авиациялык тармакта белгилүү шаарлардын бири. Анткени 20-жылдын башында Bristol Aerospace Company деген компания негизделип, мына ушул жерде белгилүү учактарды чыгара баштаган. Алардын эң белгилүүсү, мындай баарыңыздар билсеңиздер керек, жанагы Concorde. Concorde да ушул шаардан куралган. Анан азыркы тапта Airbus учактардын тетиктерин чыгарат. Жана мындай кыймылдаткыч бар го, британский бренд Rolls-Royce. Мына ошолорду ушул шаардан чыгат. Concorde учагынын акыркы жасалган үлгүдөгү учагы, бул прототип эмес, чыны учак. Мынакей ушул жерде сакталуу. Британиянын сыймыгы Concorde бул учак жанагы үндүн да эмесин ашып өтөт да, үндүн ылдамдыгынанчы. Мисалы, мен азыр эстей албай атам, бирок Лондондон Нью-Йоркко чейин бир кыска убакытта эле басып өтөт да аралыкты. Бул үстүнөн көрүнүшү. Азыр эми ичине да кирип көрөлү, ичинен кандай экен. Кичинекей экен, башым тийип калсадай. Бул жак азатканасы. Эки катар отургуч. Анан мындай кыскараак экен бирок. Айнектери дагы өтө кичинекей экен. Кол менен жабылат. Учактары башкарчу кокпит. Ичинде бул жакта борт инженери отурат. Ар жакта сол жагында капитан, оң жагында экинчи учкуч. Муну фит деп коет, жанагы километрге канча болот эсептеш керек. 51.000 бийиктикте. Азыр бул жерге жазып коем, чыгар канча болорун. Ошончо бийиктикте учалат. Анан минус 48 температура, бул миля менен 1 миля 1.6, 1.6. Азыр көтөрүлүп аткан, бирок түшүп калды. 1400 миляга чейин жүрүп алат окшойт. Бул артында турган Airbus 346 түзүлгүсүндө учактын шассиси. Бийиктиги бүт титан материалдардан жасалат, катуу болуш керек. Мынакей мындай учактык. Бул жерде болсо акыркы заманбап учактардын кокпити A320 үлгүсүндөгү.